Жалпы көрүүчүлөргө саламат, урматтуу көрүүчүбүз, колумда турган китеп мына бүтпөй калган дил баян аттуу китебин карап турган кезим. Демек, бүтпөй калган дил баянды Рысбек Жабиров агабыз буйруса бүтүрүп, буйруса мына ушул китептин баа ичине камтып, учурда жарык көргөн кези. Шаарыбыздын токоңорунун биринде куудул пародист, маданиятыбыздын мыкты ишмери Рахмаразыков агабыздын эскерүү күнү өтүүдө. Соңыз жақшы. Эмир жақшы. Аман есенсің. Рахмат, Құдай шүкір. Жолуға элегибизге бир канча убакыт болуптур ага. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, Құдай шүкүр. Рахмат. Сиз менен баарлашуу, баягы көчөдөн жолугуп калып эле кыска аралыктын ичинде бир көп нерсе сүйлөшүп кеттик ага. Демек, сиз менен мындай көп айтып калчу эле го, Рахмаразыков менен сүйлөшкөн аябай кызыктуу депчи. Анын шакирттери көп айтып калчу эле го. Ошондой сапат сизде да бар окшойт деп атаңыздын деп. Ошондой сапаттар бар окшойт. Мен көп ошентип айтышат да. Инилерим да азыр жолдон жолуксам, көпкө сүйлөшүп калабыз. Болбосо мен чыгармачыл инсан болбогондон кийин, же сахнага чыкпагандан кийин, анан бирок мен менен сааттап сүйлөшүп калабыз да. Кан да бар да экен. Ошо кандан болот окшойт. Кан кое бербейт деп коет го. Анан бүгүнкү күндө мынакей сонун иш чара өтүп атат ага. Сөздөрдө башында Куран окулуп башталды. Куран кабыл болсун. Шындыгында анан бүтпөй калган дил баян. Темасы эле мындай өзгөчө экен, бүтпөй калган дил баян. Сиз дагы баягы улуу баласы катары мындай көп сырдашып отуруп калган болушуңуз керек. Эмнелер бүтпөй калды эле ага? Бүтпөй калган дил баян деген мааниси мындай го дейм. Бул китепти башталганда өзү жазып атканда, Рысбек байке редактор болуп, анан жазып атканда бул Манасты эскерүү болчу да өзү китеп. Анан ал атам кайтыш болгондон кийин бул китеп Рахмаразыковду эскерүү болду биринчи. Андан кийин эскерүү болбой өзү кол жазмасы болуп аткандан кийин Рахмаразыковду өзү кантип эскермек эле деп, анан кайра өзүнүн жазуусу бар, бул бүтпөй калды, аягына чыкпай калды деп, дил баяндын мааниси ушундай коюлган да. Жалпы көрүүчүлөргө салам, урматтуу көрүүчүбүз, бүгүн биз Нарын облусунда Ат башы районундабыз. Эгерде кимде ким Ат башы районунда болгон болсо, анда сиз комментарий бөлүгүнө жаза кетиңиз. Анткени сиздер үчүн эң бир сонун жаңылыгыбыз бар. Сайма Телекомго туташып 6 ай бою жарым баасына болгону 580 сомго Сайма Телекомду туташтырсаңыз болот. Кыргызстанда Сайма зымдуу интернети өлкөбүздүн чоң жана чакан пункттарына жеткиликтүү. Сенде Саймадан үйдөгү интернет менен ТВнын бардык артыкчылыктарына баа берүү мүмкүнчүлүгү бар. Секундасына 100 мегабитке чейин жогорку ылдамдыктагы зымдуу интернет, 200дөн ашуун телеканал менен интерактивдүү телевидение, Амедиатека, Старт жана О-кино кинотеатрларында мыкты кино жаңылыктар, телевидение эфирин онлайн башкаруу жана түз эле телевизордон YouTube көрүү. Элестетебиз достор, элестетебиз, мунун бардыгы айына болгону 580 сом. Бул деген сөз 1 килограмм эттен дагы арзан дегенди билдирет. Ийбаса, эгерде сиз Сайма Телекомго кошулсаңыз, туташсаңыз, анда сизге ТВ приставка акысыз берилет. Шашылыңыздар, шашылабыз. Бул китептин ичине жазылган маалыматтын баардыгын эми окурман өзү окуйт болуш керек. Өзү баа берет болуш керек, эмне бүтпөй калган. Бирок биякта жазылбай калган дагы нерсе бар да. Баягы ата баланын ортосундагы үй бүлөдөгү астыга койгон пландары, баягы чыгармачылыктан сырткарычы, эмне бүтпөй калды беке? Жумуштарынан ба? Атам чыгармачылык жагынан эме жумуш бүтпөй калды. Кино тартабыз деп аткан. Акыркы мерген деген. Ошонун сценариясын даярдап, кыргыздын мергенчилик өнөрү боюнча азыр мына колдонулбай көп шаарлашып кетпеди. Айылда отурукташып, анан мергенчилик өнөрү жок болуп баратат. Ушул мергенчилер Кыргызда илгери элди баккан болгон адамдар деп, ошону даңазалап, дагы бир сыйра ошону көрсөткүзү келип, сценарийин жазып даярдаган болчу да. Анан эми ошол бүтпөй калды бир эмесинен. Мен билгенден акыркы мерген деген кино сценарий тартып жазылып аткан болчу да. Баягы көз өтүп кеткенден кийин ушундай сөз көп айтылат го. Ак ата тигини кылып калса болмок, муну кылса болмок депчи. Өзүңүздүн ичиңиздеги менин оюм боюнча ден соолугун караса болмок да. Азыр биринчи орундачы. Эми ар бир адамга эле өзүнүн ата энеси
керек го баардыгы эле. Биз үчүн анын мээнетинен дагы анын өзү керек эле да. Эмгегинен дагы өзүнүн амандыгы керек болчу. Ошол жери мага өкүнүчтүү. Ден соолугун бир аз аябай койду. Чыгармачылыкка бир жолу баш оту менен киргенде мына күбөндөр айтып айтмакчы азыр сүйлөп айтпадыбы. Чыдамкай ден соолугун экинчи орунга жылдырып коюптур да көрсө. Силер тараптан болдубу ата кичине мындай? Ооба, мен ошол ооруган кезде эле чалгам да. Биринчи эле күнү чалып ата сиз бир аз тумолуп калыптмын дегенде эле коронавирус катуу болуп аткан. Анан сиз тезинен азыр эмеге барыңыз, оштон эме алган жерден анализ алып. Көрүңүз дагы эртерээк жатып дарылана калыңыз, себеби сахары бар болчу. Анан мындай эме болуп кетсе, татаал болуп кетет, өтүшүп кетсе кыйналып калабыз. Бесиңиз жогору депчи. Десем, бир-эки күндө жакшы болуп калдым деди, эки эртесин чалсам. Ага, бир маалымат чыкпады эле. Тердеп жакшы болуп калдым балам деди. Анан 3 күн ортодо өткөрүйбүз да, ошол 3 күндө эле анан уже өпкөгө түшүп, пневмониянын проценти жогорулап. Анан негизи пневмония эмеден коронавирустан дарыланган менен эмеден дарылана албайбы, сахары көтөрүлүп кетет. Бул сахары барларга катуу тиюп атпайбы? Ошол эле чубагачыга, мисалы, сахарынан организм жаш болгону менен өзү, бирок сахарынан кетпеди. Эмирбек деле мисалы жаш. Ошондой тегиз ошол убакта болду да, мен айткан. Анан атам деле аларды көрүп келе атабыз да. Ата, сахарыңыз бар, сиз өтө байлашыңыз керек. Эл барган жерге көп бара бербеңиз. Сактанып туруңуз дечик да. Анан болбой эле билбейт экенсиң, көз көрбөйт экен. Анан чоң киши иш чараларга барып катышып жүргөн жерден анан ушинтип жугузуп алды окшойт да. Эми Кудай билет деп. Могу нерсени өзүмдүн досумдан эле бул нерсени угуп калдым да. Атасынын көзү өтүп, анан бир ичинде бук чогулуптур да, бир кусалык чогулуптур да. Анан сырдашып отуруп калсак, ага чейинки атасы менен баарлашканын, сүйлөшкөнүн айтып отуруп, анан азыр эмне жөнүндө сүйлөшмөк болдум экен, жанымда болсо деп бир айтканын угуп алып, менен мындай аябай мындай бир ойго батып кеткенбиз да. Анан сизде ошол суроону бергим келип атат да. Азыркы учурда мисалы эмнени сүйлөшмөксүз экен, жаныңызда болсо. Жанымда болсо эмнени сүйлөшкүңүз келип жүрөт деп. Атам экөөбүз отурганда эме көп сүйлөштүк. Сатиралардын идеялары чыгып калат. Кээде жашоодун эле окуялар болуп атат. Анан бирибизге аябай жакшы айтып беришчүк да. Моундай кылып койсо болот экен, моунтип айтса болот экен деп идеяларды бирибизге жакшы берип, анан мени да уга билчү да. Анан мен да атам көп угуп отурчу мындай. Аз ошондой элестетем да, болсо дагы эле ошентип чыгармачылык боюнча сүйлөшүп, экөөбүз бир бизнес кылалы, анан монтип байып кетели деген эч бир тема болбоптур. Сүйлөшкөндө делечи мындай, ошол сатирасын айтып берсе жакшы угат болчумун да атам менен. Анан мону жаздым, оорум жаздым, могул сатирамды жаздым. Карасаңчы деп таңкы саат эртең менен 6-та туруп алып үйгө келсе дагы. Эмес жазып калчу эле чыгармаларын. Таңкы саат 6-та туруп алып жазат. Илхом. Эртең менен келет экен деп көрсө, анан атам эмне кылдыңыз десем, кечинде муну жазып койдум деп эле. Анан бул китеп чыгып атпайбы? Анан китеп чыкканда бул сатира жазган адамдын, ыр жазган адамдын китеби чыгат экен да. Эгерде эчтеке жазбасаң, аны каяка ким чыгарат? Аны эптеп, мактап, жактап бирөө жазып берип атактуу кыла албайт экен. Эгерде ошол башка эми мисалы көрмөкпүз да, башкалардын дагы көрмөкпүз, мындай бир эле атам кыйын дегим келбейт, бирок баланчаныкы да чыкты мына. Мунуку да чыкты деп укмакпыз деген го. Бул эми канчалык деңгээлде мурдагы аралаштын ойноп жүргөндөгү сатираларын автор экендигинин, бул жаза билген адам экендигинин белгиси болуп атпайбы китепте. Чыгып атат да сырткачы. Азыркы күндө баягы азыркынын сөзү менен айтканда көп проекттин ээси экен да. Көп проект болгон. Эми көп проекттерде мына жакшы эл билет. Рысбек Жабиров экөө мына агабыз как раз ошол учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып кетейин. Рысбек Жабиров агабызга атам аманат кылып таштап кетиптир да. Китебин баштап, чогуу башташып атпайбы? Анан рахмат ушу Рысбек Жабиров агабыз өмүр узун болсун. Ага чака. Сон Жеңгем жатат. Ой, турат. Кыскасы. Жакшы. Жакшы, аябай сон. Аллага шүгүр. Өзүң жакшы ага. Көрүнбөйсүң го? Жүрөбүз, иштеп атабыз. Бүгүн мына ушундай сонун иш-чарада
жолугушуп калганыма кубанычтамын. Чакырганыңызга рахмат ага. Анан ошол эле учурда сиздеги кубаныч, сиздеги ичиңиздеги толгон бир сезимди билгим келип атат ага. Бул көптөн берки план экенин билесиз да. Өз негизи буга чейин атам 3 китеп алып чыккан. Өзүнүн калемине таандык 3 китеп бар. Чоң Кудулдун чөнтөк китеби, Биз кайда баратабыз, Көдөн кыйкырык деген китептери чыгып, көптөгөн көрөрмандардын колуна тийип, окуп. Мен атамдын 3 китеби чыккан болсо, үчөөндө тең анчалык менин да толкундоо кубаныч болгон эмес да. Себеби ал кезде атам көзү тирүү болчу да. Жаныңарда, Жаныбызда бар болчу. Баягы колдо бар алтын баркы жок деген, балким ошондон улам, кыскасы билбейм. Баягы сүйүнүчүңү тең бөлүшкөн адам бар эле да, кыскасы жанындачы атам. Анан эми бул китеп чынын айтсам, аябай сүйүнүп турам. Бул китепти күткөнүбүзгө көп эле болду. Ошо калп айтпасам 1,5 жыл болуп калды. Чыдамсыздык менен күтүп, ушул китеп качан даяр болот экен, ушул китептин ачылышын качан кылат экенбиз деп, Кудайым ушул күндү бизге насип эткен экен. Азыр ушул китебин ачылышын кылып, ушул атам тааныган инсандарга ушул жерде Куран окутуп, ошону менен кошо эле китебин ачылышын кылып отурабыз. Куран кабыл болсун ага. Рахмат. Өзү негизи атам мындай киши эле да. Атам бир ишти алып кетпейт эле да. Мисалы үчүн мен бир бизнес кылам десем, ошону аягына чыгарып, же болсо болду, же болбосо болбой калат да. Атам андай киши эмес эле. Атам бир ишти кылып кетип атып эле, дагы экинчи ишке кол салып кете берет эле. Анысы чала калып кетип эле, наркы ишке бул да бүтө берет, бул да бүтө берет, бул да бүтө берет. Кыскасы ушунча ишке кантип жетишет деп ойлойт элем да менчи. Ошондон улам ойлонуп калам, атам бүтүрө турган, бүтпөй калган көп иштери калып кетти деп ойлойм да. Үй бүлөдө эң кичинекей Дастан деген иними ушул 1-2 жылдын ичинде үйлөйм деп атты эле. Ошол иним үйлөй албай калып кетти. Анан эми билбейм, дагы эми айта турган болсом ого эле көп да, баягы кыла турган иштери. Атам ушу акыркы учурда сатирага эмес, көбүнчө ушул китеп жазганга аябай басым жасап калган. Рысбек Жабиров агабыз бүтпөй калган дил баян деп. Темасы жактыбыз? Темасы менимче ушул тема мага аябай жакты. Себеби бул китепте атамдын 50% кол жазмасы бар. Ошондон улам чынында бүтпөй калган дил баянында булчу атамдын бүтпөй калган дил баяны. Бүтпөй калып, бул китепти Рысбек Жабиров агабызга аманат кылып тапшырып кеткендей да. Себеби бул китепти жазып атканда ушул өлөрдөн бир 10 күн мурун Рысбек Жабиров агабыздын үйүнө барып, 5 күн ошол жерде ишке чыкпастан ушул китепти ошол Рысбек агам менен жазып, ошол кишиге аманат катары тапшырып кеткендей да. Анан кийин эми бул китепти мына Рысбек Жабиров агабыз аманатынан кутулду деп ойлойм да. Ок деген экен. Себеби атам биринчи китеп жазганда, Чоң Кудулдун чөнтөк китеби деп жазганда, ошол китепти редакция деп коюп, кандай дейт, мындай тизмелеп берген Рысбек Жабиров болгон да. Редактор. Редакторлап берген Рысбек Жабиров болгон. Анан кийин ушул китепти жазып атканда дагы атам Раматуллага айткан экен Рысбек акачы. Ушул китепти дагы сен редакторлап бер деп ошол кишиге тапшырган экен. Бул жакта шакирттер менен бир аз сүйлөштүрүп калдык да. Анан Сардар аганы айтып атпаймынбы? Сардар ага аябай окшош экен, эгерде мурут эле коюп алса депчи. Айтсам, айтып атышат да. Рахмар Азыков жаш кезинде Каныбектин өзү болгон. Дейт. Эми ошондой атам негизи жаш кезинде бой узун, арык, чырай. Менден да сулуу жигит болгон экен да. Мендей жигит болгон экен десем, өзүн мактап атат деп ойлоп калбасын. Менден да сулуу жигит болгон экен да. Мен көп сүрөттөрүнөн көрүп калам. Үйдө дагы бар, жаш кезинде түшкөн сүрөттөр бар. Жаш кезинде ушул көбүрөөк Дастан инибизге окшоп кеткен да. Көздөрү кичине эме болуп. Анан мага мен атама окшоштук жагым, мен үнүм аябай окшош атама. Анан кийин Сардар экем болсо эми аны көрдүң өзүң.
тим эле куюп койгондой. Болгон бою бир аз. Атам менен мен эч бир мындай бир тамашалашкан киши эмесмин. Атам менен эстей албайм даже тамашалашканымчы. Мындай бир чынын айтсам атам менен ушул боло турган теманы сүйлөшөт элек. Үй бүлө жөнүндө сүйлөшөт элек, анан кийин программа жөнүндө сүйлөшөт элек атам мененчи. Болгон ушул. Анан атам ушул ыр жазганда аябай мындай мага толкундоо менен окуп берет эле да. Кандай уксаң балам, мынантип жаздым да, кандай чыгып туруп, аябай сонун чыгып туруп. Себеби мен ушул уулдардын ичинен атам менен эң көп жүргөн менмин да. Гастролдо кайсыл жакта болбойлу, эң көп жүргөн менмин. Ошон үчүн мен атам менен көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк жүрүп калган баласымын. Атам менен азыр жолугуп калсам эмне кылмакмын? Кайра эле сүйлөшмөкмүн. Тема бар эмне болмок? Темабыз билбейм. Элестетип көрдүңүз беле? Элестеткен эмесмин такыр. Сагындым бирок. Баягы атаң өтүп кеткенден кийин билинбейт экен. Бирок канчадыр бир убакыт өткөндөн кийин ошол нерселер мындай кечиресиң. Мен тамы күндө эстейм да менчи. Себеби атам менен көптөгөн Кыргызстандын айылдарына барып, шаарлар, райондоруна барып концерт койгонмун да. Анан сахнасына чыкканмын. Ошол жерлерге азыр деле барып атам. Барганда ошол жер атаң жаныңда жүргөн да постоянночу. Анан азыр ушул дагы да атам эстеп жүрөйүн деп ушул атаман ушул саат калган да. Бул саатты 2010 Екатеринбургда Турдали деген атам досу подарок эткен да. Ошондо мага берген. Сен тагып жүр депчи. Атамдын аты жазылган, туулган күнүнө берилген саат бул. Анан ушул галстук атамдык. Өзү түйгөн экен, ушул боюнча түйүлүп турат. Чечпейсиз? Чечкен да жокмун. Ушул атамдын галстугу. Ар бир иш-чарада, ар бир сиздин кылган кызматыңызда, жаныңызда, боюңуздан түшпөйт. Галстук калган болсо саат калбайт да. Мага дагы бир эң сонун бир бүтпөс бир байлык, өмүрүмдүн аягына чейин бир байлык калды. Разыков деген фамилия калды. Ошол Разыков деген фамилия мени Кудайым буйруса өмүрүмдүн аягына чейин багат. Ошол атты, ошол фамилияны, атамдын атын, фамилиясын Кудайым буйруса эч бир булгалабай, атамдын жүзүн жер каратпай, кыскасы татыктуу уул болгонго аракет кылам. Сонун. Мен ушул көбүнчө азыр эми баягы тойдо жүрүп калбадыкпы? Тойлордо ушул тойдун аягында же тойдун ортосунда ушул улумундагы атамды көрүп калган, атамдын талантына таазим кылган ага эжелер келип, мен ушул бир нерсесин аябай сүйүнөм да. Молодец. Атаңа рахмат деген сөзчү. Ушул сөздү укканда аябай толкунданып кетем. Атаңа рахмат деген сөз бул мен ойлойм бир атама алкыш алып бергендей да мен үчүнчү. Ошол. Жакшылык болсун ага. Рахмат. Көргөндө кубанычтамын. Рахмат Эмир. Сага да чоң рахмат. Бул көз өткөндөн кийин үйдү карасам, үйдө бүт кол жазмалар калган экен. Ошо кол жазмалардын негизинде анан Рысбек экөөбүз байланышып туруп, Рысбекке дагы ошо акыркы күндөрү өзүнүн ошо бул китеп өзү негизи тиги Манас раматылыкка арналып, Манаска кат деген
китеби чыкмак. Анан Аралаштан 35 жылдыгы болуп, ошол Аралаштын 35 жылдыгы деп экөөнү бир китеп кылып чыгармак болгон. Анан эми тагдырдын буйругу экен, ошо даже жана айтып кетишпедиби, ошо өлөргө жакындагы чалып сурап атты деп. Действительно биз экөөбүз больницада жатканда мага улам жаздырып, так сценарий мындай болуш керек деп, Абдуллага чалып экөөбүз моу сатираны ойнойбуз. Балдарга чалып, давай Манасты эскерүү, ким жакын жүргөн, жакшы кызыктуу окуяларыңарды жазгыла деп ошентип жаздырып, ошо акыркы күнгө чейин ошентип атты. Анан бул тилекке каршы бол Манаска эскерүү маселе, Рахманга эскерүү жазып калдык. Рысбек экөөбүз кеңешип туруп айттык, эми ошолорду кыскарталы дагы кол жазмаларынан Манаска катты Аралашка болгон эскерүүлөрүн кыскартып туруп, анан өзүнүн жазып кеткен кол жазмаларын киргизели деп чечтик. Бул үйдө көп кол жазмалары калган, ошолорду кошуп киргиздик. Буга анан өзүнүн дагы бир китеп чыгарайын деп аткан, СССР деген. Ал СССР деген китеби сахна сатирасынын саясатчысы Рахман Разыков деп чечмеленип ушундай бир китеп жазып, ал китеби дайым жанында жүрчү. Бул себеби мондай эле да, кимге жолугат, ким менен сүйлөшөт, ошол өзүнүн идеяларын постоянно айтып турчу, мен мондай жазып атам, монтип атам депчи. Аны элдин мнениясын угуп, элдин кошумчаларын угуп, ушинтип жазып жүрчү. Анан ошол акыркы күндөрү кайерге калтырганын билбей раматылык жоготуп койду, бирок аябай издеди. Анан барган жерлеринде, конок болгон жерлеринде, отурган жерлеринде, жора жолдошторуна чалды, бирок таба алган жок. Бирок өтө кайгырды ошол кол жазмасынан. Анын арасында өзүнүн жанагы Акыркы мерген деген китебинин сценарийинде канча-мынча баягы кино кылам деп аткан, шилтемелери бар болчу. Ошо жоготуп койду. Анан негизинен ошол үйдө калган эскерүүлөрүн ошол 5 тапан жөнүндө, 5 илик жөнүндө, Аралаш жөнүндө, сахнанын артындагы жанагындай өйдө ылдый баягы ичинде ич күптүсүн ошондой баарын жазып кеткен экен. Эми анын баарын чагылдырган жокпуз. Эми бизде мындай кеп бар да, баягы өлгөндөн кийин ана моментип айтып атат деген да бир сөз бар. Ошон үчүн анча-мынча жерлерин алып, кичине кооздоп койдук. Кээ бирөөсүнө ачык эле баягындай капачылыгын жазган, кээ бирөөлөрү ушундай менин артымдан ушинтип жүрүштү, бирок жакын дос болчу, жакын окуучум болчу, жакшы көргөн окуучум болчу деген капачылыктары да бар болчу. Анан биз эми айтып атпаймынбы, жанагы эми 5 кол бар эмес да, ар ким ар нерсе деп түшүнүшү мүмкүн. Рахман өлгөндөн кийин мисалы үчүн аялы ушинтип жазып атат деп мен да күнөөлөп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай бир аз көркөмдөп койдук ошол жерлерин. Анан раматылык мындай эле да, тирүү кезинде ушу биринчи угуучусу, биринчи колдоочусу мен болчумун. Ошону да кыска жазып кетиптир. Бирок мен баягы өзүмдү мактагандай болбойн деп көп жерин алып койдук. Манча-мынча жерлерине киргизип койдук. Раматылык баягы мен көзүмчө мактабай бүт ошол ичиндеги мага болгон сүйүүсүн, мага болгон ыраазычылыгын ошол китепке жазып кеткен экен да. Ошол. Көп баягы сактанаштар деле айтып атат, энелер айтып атат, шакирттер айтып атат, достор айтып атат. Чындыгында чыгармачыл инсандын баягы жубайы болуш бул аябай оор депчи. Көпчүлүгү мында сырттан карап туруп, эмне силерге эле жыргал да, шан шөкөт менен жүрөсүңөр, күндө тойдо жүрөсүңөр деп баягы бир жактуу карап коюшат да. Бирок сиз бул чыгармачыл чөйрөдө дээрлик өмүрүн арнаган киши менен мынакей өмүрүнүн аягына чейин бирге болдуңуз. Ошондой болду. Канчалык оор экен? Баягы үйдө дээрлик турбай калган күндөрү деле болот болуш керек да. Действительно өтө оор, чыдап, ушактарга чыдашың керек, жанагындай көрө албастык сөздөргө чыдашың керек, артыңдан айтылган жаман сөздөргө чыдашың керек, баарына чыдаш керек да. Мен бирок бизде ушундай болчу, Рахман экөөбүз мисалы үчүн ал эшиктен бир жактан келгенде, эшиктен кирип, мындай адаты бар эле, келгенде эле мен чекемен өбөт эле, анан костюмдөрүн мынтип чечип атканда көзүн карайт болчумун. Ошондо эле билет элем ал эмне тамак жегиси келип атат, эмне чай ичкиси келип атат, ошонун баарын мындай сезип турчумун да. Анан сурабай эле ошону бат эле жасай коюп эметсем, ох, кампир жакшы кылбадың, прям бул жериме түштү да деп ушинтип сүйүнүп калчу Раматылык. Анан кийин көп отуруп сүйлөшкөндөн кийин анан айтып калчу. Мен кээде мынтип тамшалап калат элем да. Сен көп аял алат деп, эмнеге көп аял алат деп эле ушинтип айтышат элдер. Анан менден кийин деле үйлөнсөң болбойт беле, артыңдан канча кыз келиндери жүрөт десем, чыгармачыл адамдын жан дүйнөсүн түшүнүп, анын айта турган
жан дүйнөсүн билип алдын ала сезип турган адам жаныңда болбосо чыгармачыл адам өнбөйт. Ошол сен турсаң мен дагы кайда барам дейт болчу. Анан айтып атпаймынбы, ошолордун баарын кетипке баягы кол жазмасына жазып кеткен экен. Мен ошол кол жазмаларын терип Рысбекке жиберип атканда көл шал болуп ыйлап аттым да. Эстеп ушундай жазып туруп айтаттым. Аларды мен алып таштадым. Баары бир элдер ойломоктон өзүн эле мактай бериптир депчи. Ошон үчүн кыскача баягы мен жөнүндө жазып кеткен кичинекей жерин өзүнүн кол жазмасын киргиздирип койдум. Бир эле жериндечи. Калгандарын баарын алып салдым. Анан монтип айтканыңыз бар экен го. Эгерде Рахманды өзүм карасам, аман калмак депчи. Эмнеден мындай сөз? Бул жерде көп сөздөр бар, эми баарын айта албайм. Анда өзүм эле карама каршы жана андай сөздөрдү кайра эле ошол сөздөрдөн эми арылып атам да азырчы. Бирок Раматылга ошондо бүтүн Кыргызстандын жолугушуусуна барып келип эле эметип калды да, мындай өзүн жаман сезип калды. Анан капельницага койдум. Температура чыккан жок, бирок алсырап атам эле дей берди. Анан өзүм да сезип калдым, алсырап атам дегенде эле. Анан бул мындай чоң киши болгон менен өтө коркок болчу да, уколдордон эмелерден. Анан өзүң сайчы, өзүң карачы эле деп эле ошондой болчу. Анан ошол убакта канежем скорый чакыртып эметип коюп турам. Скорый келгенде жанагынтип эле кийинип келгенде өтө коркуп кетти да, коркуп эле. Анан үстүнө больницада жатканда эмнеден эмне кылдым мен, баягы ал жерде протокол деген бар экен, протоколдон такыр чыгышпайт экен. Анан мен канча жолу сурандым врачтардан, ошо на чувствительность алгыла, бизде бар да баягы чувствительность к антибиотикам деп коет. Ошону текшерип, эгер чувствительный болбосо, аны сайган бесполезно да. Ошону алмаштыргыла, ошону көргүлө десем, мен билбейм, может быть баягы айтат го, жанагы Чубак ажы айтып кеткен го, өлүм эгер келген болсо, сен бекинип жатсаң да келет деп. Мүмкүн ошондой себеп болуп калгандыр, Аллахка керектир деп өзүмдү өзүм жубатып келем. Анан бирок мен үчүн өтө кыйын болду. 2 жыл вообще депрессияда жүрдүм. Балам мына дастан эми эле чыгып атат. Элге аралашып, элге сүйлөшүп, эми дастан да аябай оор көтөрдү. Мен дагы телефондор менен сүйлөшпөй, адамдар менен сүйлөшпөй, телефон чалса албай, ушундай бир өзүм дүйнөмө кирип кеттим да. Анан ошол достор, жолдоштор бияка тойго чакырышып, бир жакшы мероприятиелерине чакырып, анан уже чыга баштадым. Акырындан. Чыга баштадым. Канча дагы баягы агайыбыздын баягы колдоочулары бар. Бул жумурай журт, калың кыргыз эли. Жогоруда бул жакта бир канча сөз айтылды. Рахман Разыков өлдү, каза болду, кетти деп айта бергени менен экинчи жашоосунда мынакей дагы татыктуу өмүр сүрсүн. Көрүүчүлөрү, көрөрмандары, угармандары анын баардыгы күндөн күнгө өмүрүн узарта берет. Түбөлүккө жашасын, чындыгында. Түбөлүккө жашасын, аты өчпөсүн, калбасын. Бир канча кыйындар чыккан, алардын көз өткөндөн кийин азыркы күнгө чейин эскерилбей калган кишилер бар деп баягы жакшы сөздөрдү айтып кетишти. Бирок мынакей жыл айланбай Рахман Разыковдун эскерүү кечелери уюштурулуп, баягы кандай киши экенин жалпы кыргыз эли билет, бирок дагы да болсо даңазалап мындай айтып көрсөтүп аткандарды көрүп атабыз да. Демек, Рахман Разыковдун буйруусу аты өчпөйт деген толук ишеничибиз бар. Өмүр узун болсун. Рахмат. Жана айтып атпайбы, ким айтып кетти, жана отурганда тез шашып жашап, ошондой эле болот. Муну бүгүн кылыш керек, бүгүн муну кылыш керек, бүгүн такыр эле тынбай калды да. Бат эле ушуну бүтүрүш керек, ошондой. Такыр тынбай калды. Анан мен айттым да, бүгүн Ошто анан эле тиги Жалалабадтан эле Алайкууга, анан Баткенге ушундай болуп калды да жашоосу. Анан мен айтып калдым, сенден жаштар машинада мынтип жүрө албайт. Эс алсаң болбойбу десем, жок, тезирээк ушулардын баарын бүтүрүш керек. Анан эс алам. Кудайым буйруса, ушуну бүтүрсөм эле болду. Анан Дастанды үйлөнүп, болду, экөөбүз ээрчишип алып эле жүрөбүз деп. Анан Дастан келип калып айтты: "Ата, жыйнаштырыңыз ушулардын баарын. Апам ээрчитип алыңыз да, Дубайга барыңыз, Турцияга барыңыз, Германияга барыңыз, ээрчип эле жүрө бергиле. Канча акча керек? Айткылачы мага. Жыйнаштырыңызчы ушуну" деп ошентип калды эле. Болду, балам, болду. Даже больницада ошол кече эрте менен саат 8:30 Дастан сүйлөштү.
ата больницадан чыгыңыз дагы жата бербестен неме апамды алыңыз дагы кетиңиз Турцияга, биринчи Турцияга барып келиңиз, мен акча котором деди. Ага чейин баягы которуп аткан лечениясын. Анан балам, Турция азыр ысык, мен азыр апаңды алып эмеге барам деди. Жетөгүз, апаңды эрчитип алып жетөгүз. Көл тарапка. Ошол жака алып барам деди. Ал жак салкын деди. Анан канча айымдарга чалып айтты. Силер ошол жака барып, төртөөбүзгө месте даярдап койгула. Мен биринчи ошо менин кампиримди беркелетип койчу. Мен кампиримди биринчи ошол жака барып келем. Андан кийин кайсыл жака деди? Мокаттын жана Каракой деген жака. Аны ошентип кыдыртып көз болгондо анан кийин немеге Турцияга барабыз деди. Десе анан балам айтып калды, деги эмне кылсаңар дагы апам экөөңөр чыккылачы, ошол жерде жата бербей деле. Болду балам, болду деди. Дастан менен да сүйлөшкөнү акыркы күнү ошол болду. Абдулда менен дагы ошол болду. Ошонун баары менен ошол күнү болду да. Анан бирөөлөр терезеден эми киргизбейт да, анан терезеден карап, Рахман байке кандайсыз десе, жакшы деп, чыгыңыз десе, чыгам буйруса, кампиримди эрчитип алып чыгам дедилер. Анан, конечно, өзүңүз жалгыз чыкмак белеңиз десе, анан буга мен обещать эткенмин, тиги тыт жегизип келем дедилер. Анан мен күлүп калдым. Тыт экөөбүз чыкканга чейин түгөнүп калат. Десем, кампир, бул жерде түгөнсө мен сени таш көмүргө алып барам. Ал жер түгөнсө 3 тереке алып барам деп калды. Өзү негизи жылда мен ошол жака барып тыт жегизип келчү да. Жылда алып барып келчү. Туулган күнүн өткөрөбүз, анан эрчитип алып ошол жака алып барчу. Анан мен ошо өлгөндөн кийин ошо баскан жолдорун кыдырып жүрдүм да. Ушул жерлерде жүргөйлө депчи. Азыр ойлоп, чын эле карап көрсө, баягы бир канча уулду, бир канча шакиртти тарбиялап чыгарып, эми мөмөсүн жерде, эми үзүрүн көрөрдө, эми бир төрдө батасын берип, балдарынын талантын карап, алардын жетишкен ийгиликтерин карап туруп, өзүнө бир ыраазы болчу учурда, чындыгында Рахман агайыбыз баягы бул күнү менен кош айтышыптыр да. Жогоруда Эшенкул агай эң сонун сөз айтып кетти. Бул өмүрдө карыз калгандай жашады депчи. Бирок кыска өмүрүндө кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна эң бир сонун салым кошуп кетти. Түбөлүк болсун, Рахман Разыковдун ысымы. Бар болуңуз, сиз да оорубаңыз, өзүңүздү жакшы караңыз. Рахмат силерге да. Бул китеп мага аманат, себеби ошол бир китеп ушуну редактор түзүп бер, мен ушул аралаштын тарыхы жөнүндө, анан ошол китепти Манас досумун арнап чыгарайын деп келген болчу. Ушуну 5 күн үйүмдө жаткан. Ошондо идея башталып калып, анан кийин бүтпөй калган да. Анан кийин бир айдан өтүп кетти. Анан ойлонуп, ушул китепти мага тапшыр деле деп, ушуну аягына чыгарып коеюн деп, бирок атын аралаштын алыптары дегенди өзгөртүп, бул кишинин элесине арналып, бүтпөй калган дил баян деп тема коюп ушуну түздүм. Атын соң койтупсуз. Бул 350 бет. Агайдын пейили жакшы болчу. Ошон үчүн пейилиндей болуп, китеп дагы аябай жеңил, жука тил менен жазылып, анан жакшы бүттү. Негизи ошентип ырымдап коюшат го кыргызда, баягы пейилине жараша болду деп коюшат го. Ошондой. Демек жеңил болду. Жеңил болду, себеби мен дагы бир ушул жылы мен дагы башка иштер менен алек болдум, бирок ошонун ортосунда эле бүтүп калды. Китептин арасында жазылган сөздү атайын баягы кара тамга менен өзгөчө белгилеп жазылган бар экен. Ата энебиз башка болгону менен экөөбүз бир тууганбыз деп баягы жазылган бар экен. Демек ушинтип айтчу сизге. Ооба, биз бул киши мен 2003 жылы мен ошол Жалал Абад областындагы областтык телевидение, областтык филармонияда директордун орун басары болуп иштеп жүргөн маалда чакырып берчү да. Кел, сен ордун Бишкекте деп. Анан 2003 жылы мени көндүрүп алып келген да бул киши. Анан ошо менен биз 2-3 жыл чогуу иштеп калдык. Кийин башка проекттерде дагы чогуу иштеп жүрдүк. Кинолорго тартылып жүрдү. Ошо менен кээде пендебиз капачылык болуп калат, ортобузда араздашуу болуп калат, сөз неме болуп калат. Ошондой маалда бир күн ошол улуу башын кичи кылып ошо айткан сөзү бар да. Ай, респект, андай ошо жеңебиз да бар эле, мен келчем да бар эле. Мен кээде сени капа кылып коем, бирок бир нерсени билип ал. Атасы бөлөк, энеси бөлөк
бир тууган болот деши эметилем, бирок сен мен бир тууганысың, атабыз энебиз бөлөк болгону менен деп ушундай улуу сөздү айткан эле. Мен ошол кишини ушундан кийин сыйлап, көптөгөн иштерди азыр жогоруда деле элдер айтып кетишти. Кай жерде болбосун ушу байрагын көтөрүшкө жардам бердим. Бир гана аралашпаганым, мен саясатка кызыкпаган үчүн ал саясатка кеткенде мен мындай алыстадым да. Негизи чыгармачылыкта бирге болдук, бирге иш кылдык. Бирок Нилас ал жакка барып дегендердин айткандардын катарында болсоңуз керексиз. Кайсы саясат? Саясат. Албетте мен бул 2-3 жерде мурундагы бир иштеримде ушундай кеңеш бергем, бирок кийин айтты, сеники туура экен дайыма депчи. Себеби биздин кайсы бир деңгээлде ушул улуу адамдарды мындай саясат бир аз булгап коет да. Албетте саясаттын баары жаман эмес, саясатты жүргүзгөн адамдар жаман болгон маалда калган саясатчылар да жаман көрүнүп болуп калат да. Мына ошол мааниде айткам. Бул кишинин сырын менен ашык эч ким билбейт. Чынын айтсам, өзүнүн ошол 33 жыл жашаган келинчегине, баласына, мүмкүн кызына, мүмкүн бир тууганына айтпаган сырларын менен сырдаш. Ал кайсы бир саясатчы менен жүргөндө ошол саясатчыга капа болуп калганын дагы мен менен айтчу. Кайсы бир саясатчы менен башка булакта, башка агымда жүрсө дагы алга ыраазы экенин, ошол адам экенин ошол мындай айтчу да. Мындайча айтканда, бул киши эми пендебиз, кээ бирине жагышы мүмкүн, кээ бирине жакпашы үчүн, бирок мен үчүн бул мындай бир устат эле да. Устат эле. Себеби бул адам менен адамды уруштуруу эмес, жараштыруу үчүн жаралгандай. Бул кыйналып аткан, бир башына иш чыккан адамды биринчи кезекте ошого барып койгон бир адамгерчилик сапаты менен, улууму, кичүүбү ал менен сүйлөшүп отурганда, ал бомуш менен болсо дагы бир мындай отуруп сүйлөшө берген бир ажайып бир мамилеси бар, бир мүнөзү бар ушундай бир киши эле да. Эми албетте муну биз тирүүсүндө билчүбүз, өтүп кеткенден кийин айла жок, бирок артында анын кыла турган иштерин ким кылат, кандай кылат, ал бир жараткандын иши. Себеби бул кишиде эч ким боло албайт, бул бирөө гана, жалгыз гана болчу. Мен ушундай ойдомун. Анан жаратман киши болчу. Дагы бир кошумча, бул жаратман киши болчу. Себеби жаратмандык эки бөлүнөт. Бирөөлөр тезектен шоколад жасап жаратман болот. Мындайча айтканда, жоктон бар кылып да, мына ошолорду мен жаратман дейм да. А бирок кээ бир түрү бар, ошо даяр шоколаддан торт жасап алып кыйкырып беришет да. Мына бул ошол биринчилерге үчүн, жоктон бар кыла билүүчү. Мына ошонусу менен өзгөчө эле. Экинчи өмүр деген бул жөндөн жөн айтылган сөз эмес. Бул ушул экинчи өмүрү бул кишинин ушу башталып атат. Буюрса, бул ушул өмүр узун болсун, ушул чексиз болсун, телегей тегиз болсун, жаман сөз, жаман көз менен жазылган эскерүүлөр болбосун деген ниетте айттым. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңунда Рахман Разыков агайыбыздын 2006 жылы жазылган «Мен киммин» ырын окуп берейин. Мен киммин? Мен депутат шайланбаган, колум таза, пара алып майланбаган, доллар сомду капчыкка басып алып добуш бер деп эл журтту айланбаган. Мен киммин? Мен депутат өтпөй калган, ант берип баш мыйзамды өппөй калган, баталар коммерческий болуп кетип, кур сөзүм шайлоочуга жетпей калган. Мен бирок депутатмын сахнадагы, чачмакка кереги жок акчадагы, эл берген мандатым бар куудул деген, сатылбас алтын доллар берсе дагы дейт. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз, бүгүнкү берүүбүздү агайыбыздын керемет саптары менен жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.